Футзал боюнча алгачкы Мурас аймак достук мелдешинин финалдык беттеши башталды. Анда 7 облустун жана Бишкек Ош шаарларынын мыкты командалары беттешүүдө. Бул Нарын облусунун намысын талашкан ат башы командасы. Курамы 32 жаштан 52 жашка чейинки мыкты оюнчулардан түзүлгөн. Анда аким мекеменин жетекчилери да бар. Алар республикалык мелдешке келүү үчүн 8 команданы жеңип чыккан. Күчтүү деп бизди тандашты, биз утуп кеттик баарысын. Кудайга шүгүр, ушу Мурас аймак турниринен жеңип алып, ушу жолдомо алып, ушу Бишкекке жакшы даярдык менен келдик деп эсептейм. Аз мөөнөт болуп калды, аз мөөнөт болсо да даярданып аттык, колдон келишинче. Эми аны оюн көргөзөт. Оюндан Кудай буйрса результат көргөзөбүзгө деп өзүбүзгө ишенип атабыз. Атбашы командасы алгач Жалалабадтан келген топ менен оюнга чыкты. Беттештин алгачкы мүнөтүндө эле гол киргизип, атаандашын артка калтырды. Ушундай эле мыкты даярдык менен келген Каракол жана Сары Өзөн командалары биринчи айлампада тең чыкты. Азыр эми тең болуп калдык. Бuyakta калыштар санап беришет, канча алып. Так алдыда да көп оюндар бар. Ошол жерден дагы ийгиликтер жарата турган болсок, буюрса жеңишке жетишебиз деп ойлоп атабыз. Ал эми Бишкек шаарынын катышып жаткан электр тармактар ишканасынын командасы менен Ош шаарынын Ош медиа командасы күч сынашты. Биринчи оюнда 3-0 эсебинде Бишкек электр тармактар ишканасынын оюнчулары жеңди. Өнүктүрүш үчүн спортту ден соолукка пайда алып келиш үчүн жакшы эле болду го деп ойлойм. Бирок буга чейин мындай мекемелер аралык мынчалык деңгээлде футбол өтчү эмес. Оюн абдан сонун деңгээлде өтүп атат. Кыйын, эң мыкты региондон келген ошо спортко катышуучулар бүгүн эң мыктылар ойноп атышат. Ар бир региондон келип. Сары Өзөн чүй командасын колдоп келдик. Биздин сокулуктун акими болобуз. Биздин команда ойноп атат. Оюн аябай мыкты деңгээлде өтүп атат. Оюнчулар мыкты даярдыкта келиптир баардык региондордо. Турнирдин негизги максаты достук жана расмий эмес байланыштарды чыңдоо, калк арасында сергек жашоо образын жайылтуу болуп саналат. Мелдеш 2024-2034 жылдарга футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгынын негизинде уюштурулган. Статистикага кайрылсак, Мурас аймак регионалдык турнирин райондук жана облустук деңгээлеринде жалпысы 242 команда катышып, оюнчулардын саны дээрлик 3000ге жетиптир. Бардыгы болуп 639 оюн ойнолуптур. Бул өзүнүн тарыхын жаңыдан баштаган турнир үчүн эң жакшы көрсөткүч. Күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү болуп, ошолордун арасынан силер суурулуп чыгып ушул жерде кездешип жатасыздар. Спорт сүйүүчүлөрүнө арналып республикада 4 жылдан бери Мурас турнири өткөрүлүп келет. Муну аймактарга жайылтуу максатында ушул жылдан баштап Мурас аймак регионалдык беттеши уюштурулган. Биз ошол демилгени колдоп, Кыргыз футбол биримдиги баардык уюштуруу маселелерин баарын тең жерлердеги өз алдынча башкаруу органдар менен президенттин өкүлчүлүктөрү менен биргеликте уюштуруп, ошол мелдеш быйыл биринчи жолу өтүп атат. Буюрса, бул мелдешти мындан ары да салттуу кылып өткөзө бергенге дагы оюбуз бар. Бул мелдеште 3 баскыч бар болчу: райондук, областтык жана республикалык. Ошол райондук баскычтардан жеңип келген командалар областтык деңгээлде бири-бири менен беттешип, ал жерде эң күчтүүлөрү бүгүн ушул республикалык баскычта катышып отурат. Мелдештин натыйжасында эң күчтүүлөрү суурулуп 4-орунга чейин байгелер ыйгарылат. Андан тышкары оюнчуларга мыкты дарбазачы, мыкты бомбардир, мыкты оюнчу номинациялары берилет. Жалпы байге фонду 500 000 сомду түзөт. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.